Бардык эле ата-энелер балдарынын ден соолугу чың болуп, жакшы окуусун каалайт. Үйдө балдардын тамак ашына жана сабак даярдоосуна жакшы карашат. Ал эми балдар мектепте жүргөн кезде аларга ким көңүл бурат? Ошондуктан балдар тамак ашынын сапатын жакшыртуу максатында өлкөнүн айрым мектептеринде көмөкчү чарбалар түзүлгөн. Кыргызстандын 200 мектеби Бириккен Улуттар Уюмунун Бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын мектеп тамагын жакшыртуу долбоорунун катышуучусу болуп калды. Алардын 5-өө көмөкчү чарбасын өнүктүрүүдө. Бул коёндор Жалал Абад облусунун Базаркоргон районуна караштуу Алыкулов орто мектебинде багылууда. Коён өстүрүүчү мында мурдагы сарайга жанаша атайын жай курушту. Алгач иш башы катары 5 коён сатып келишкен. Алар тез көбөйөт жана жакынкы убакытта эле киреше алып келет деп күтүп атышат. Вот это месячные, у них глаза открытые, они кушают уже сами, питаются, но и молоком матери тоже питаются. Питаются они зеленые корма, как обыкновенное мясо, оно в пищу употребляется. Мындан тышкары бул жакта мектеп ашканасы үчүн ашкөк чөптөрдүн 15 түрү өстүрүлөт. Демек кышында балдар витаминден кем болушпайт. Это самый дешевый вид витаминов, который мы сами посадили, сами выращиваем и сами же будем отдавать своим детям. Бул мектептин көмөкчү чарбасында шыпыргы жасалуучу соргону өстүрүшүп, андан жакшы түшүм алышты. Курбаналы устанын айтымында алынган түшүмдөн 500 даана шыпыргы даярдоого болот. Бул мектепке кошумча киреше болуп саналат. Андыктан мектептин, ата-энелердин жана жергиликтүү бийликтин бардык аракети мектеп тамагын жакшыртууга багытталган. Жакшы колдоп атат. Анан айтып атабыз, эми кандай иш болсо өзүбүз колдоп беребиз деп атышат. Анан эми биз даярданышыбыз керек мындан аркыга. Ондун немеси кеткенден кийин эми он берилбей калат. Ошонго биз ошонун ордун басып кала турган иш аракетти жүргүзүп, ошо 1-2 жылда ошого даяр болуп калышыбыз керек да. Ак Дөбө айылы Ысык Көл областында жайгашкан. Мында мектеп тамагынын сапатын жакшыртуу максатында көмөкчү чарба уюштурушкан. Чарбада картошка, алма, алмурут, өрүк, карагат жана башка түрдүү жашылчалар өстүрүлөт. Ал эми айыл аксакалдары мектептин көмөкчү чарбасын колдоо максатында айылдагы ар бир үйдөн бирден эчки чогултуп беришкен. Биздин планыбыз дагы ошо эчкилерди сатып, уй алыш. Уйду алып балдарга сүт бериш. Андан тышкары аш баратса, кой алып, анын этин бериш. Балдардын ден соолугун чыңдаш үчүн. Оргочордо мектептин көмөкчү чарбасын түзүүгө жана өнүктүрүүгө жергиликтүү бийлик түздөн түз колдоо көрсөтүүдө. Жети Өгүз районундагы Оргочор айыл өкмөтү мектепке 5 гектар сугат жер бөлүп берип, аны иштетүүгө айыл чарба техникалары менен акча каражатынан жардам берген. 5 гектар жерге 1 гектарына картошка айдап, 4 гектарына буудай айдап, пацев менен эмки жылы чөпкө айландырып эле ошол чөптү сатып, анан башка продукция менен камсыз кылуу максатында чечип бердик. Мына азыркы алынган продукциясынын түшүмүн сатып, счетко акча коюп, келечекке булар уже фонд түзүп алды деп эсептесек болот. Нарын районундагы Байбураев атындагы орто мектеби ата-энелердин, айыл өкмөтүнүн жана бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын колдоосу менен мектептин чарбасында картошка айдаган. Андан күзүндө жакшы түшүм алышты. Ошондой эле мектеп тамагын аргыл ашкөк чөптөр менен түрлөп даярдап жатышат. Ал эми картошка түшүмү балдардын тамагына жана кийинки жылга үрөөнгө да кенен жетет. Айдоо себеби учурунда жардам бердик. Анан эми Кудай буйруса, мынакей күзүндө түшүмүн алып атабыз. Кудай буйруса жакшы түшүм алдык. Ошол түшүмдү балдардын ысык тамагына жумшалып, балдарыбыз жакшы тамактанат деген ойдобуз. Ал эми Базаркоргон районуна караштуу Чарбак айылындагы орто мектептин чоң жер аянты бар. Анда жемиш бактар өсөт. Ортосуна бедей келип, бир бөлүгүнө картошка айдалган. Дагы бир тарабына жапайы алманын 800 даана көчөтүн отурулушкан. Бедей менен көчөттөр сатылат. Алынган кирешенин ири бөлүгүн мектеп тамагын жакшыртууга жумшашмакчы. Негизинен мектептеги шашке тамагы үчүн азык-түлүктү жергиликтүү фермерлерден тендер аркылуу алышат. Ата-энелер да четте калбай, балдардын тамагы үчүн кошумча акча чогултушат же азык-түлүк алып келип беришет.
Анан 3 тонна калып калган болсо жазга чейин сактап, жазда мына картошка азыр 26 сом болуп атат, кымбаттап атат. Эгер кайра ошону сатып туруп, кайра таза урук алып туруп, кайра эгип, дагы бул тонна 4 тонна болгон болсо 7-8 тонна кылып туруп, бул көмөкчү чарбанын ишин мындан ары дагы алдыга улантууга аракет жасап атабыз. Мектеп тамагын оптималдаштыруу программасынын алкагында мектеп тамагы боюнча улуттук программанын натыйжалуулугун жана сапатын жакшыртууга зор күч аракеттер жумшалды. Өкмөт тарабынан протоколдук тапшырма бар ыйгарым укуктуу өкүлдөргө. Ошол жерде мектепте ысык тамак бериш үчүн бардык шарттарды түзүп берүү деген протоколдук тапшырма бар да. Ошонун негизинде бизде азыр бүгүнкү күндө ошол жергиликтүү бийлик тарабынан дагы мектептерге көп жардамдар берилип, аларга жер бөлүп берилип, ысык тамак бериш үчүн жана сууларды чыгарып берип, ар кандай шарттарды түзүп берүү деген ушул сыяктуу иштер жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Жогоруда айтылган мектептерди балдарга тамак берүүнү өз алдынча чечүү маселеси бириктирет. Алардын ар бири ар башка шарттарда ар түрдүү ыкмалар менен иш алып барышууда. Жыйынтыгында ал мектептерде балдар тамак ашынын сапаты жакшырды. Ошо ысык тамак биздики ар түрдүү берилгендиктен тамакка да кызыгып, окуучулар күндө кандай тамак ичебиз деп кызыгып келип атышат. Сабактан калуусу дагы азайды, окуучулар сабакка көп келип атышат. Анан жөндөмдүүлүктөр да артып атат. Анткени ушу жакшы даамдуу тамак ичип, анан даже түштөн кийин сабактан калып, дагы кошумча сабак өтөлүчү деп менден суранышат да. Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы мектептин ысык тамагын жакшыртуу үчүн көмөкчү чарбаларды уюштурууга колдоо көрсөттү. Ал эми мектеп чарбасын андан ары өнүктүрүүнү мектеп, жергиликтүү бийлик жана ата-энелер колго алып улантат. Көмөкчү чарба түзүү жана өнүктүрүү тажрыйбасы мектепте балдарды ысык тамак менен камсыздоонун мыкты мүмкүнчүлүк экенин көрсөттү. Мындан ары долбоор өлкөнүн башка мектептерине көмөкчү чарба түзүүгө жана өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүүнү болжоп жатат.